Улуттук жана эл аралык спорттук маданий иш-чараларга демөөрчүлүк көрсөтүү бул дүйнөлүк тажрыйба. Көпчүлүк учурда соода жана кызмат көрсөтүү тармагындагы дүйнөлүк ишканалардын брендтери спортчулардын кийим-кечелеринде, стадиондогу билбордтордо, спорттук жабдууларда өзгөчө бир көрүк берип турат. Кээ бир учурда айрым бир соода брендтердин аталыштары стадиондорго ыйгарылат. Айрым учурда тигил же бул иш-чаралар, чемпионаттар демөөрчүлөрдүн атынан коюлат. Мындай жардама аз эмес каражатты талап кылат. Бирок соода брендтери андай чыгымдарды өздөрүнүн маркасын дүйнөгө таанытып толуктай алышат. Негизинен демөөрчүлүк жарнамалар жүргүзүлгөн социалдык саясатка багытталып, алар компаниянын бюджетине негизделет. Андыктан өлкөнүн бир катар бизнес чөйрөсү ушул жылы бизде өтүүчү 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын колдоого аларын билдиришти. Олимпийские игры, чемпионаты мира. Футбол боюнча чемпионаттар, башка иш-чаралар демөөрчүлөрсүз өтпөйт. Андыктан бул жакшы иш деп ойлойм. Хорошее дело. Демөөрчүлүк көрсөтүүнү каалаган ири компаниялардын башкы максаты брендти дүйнөлүк масштабка чыгаруу болуп эсептелет. Мисалы, былтыр бизде өткөн көчмөндөр оюнунда Казакстан, Германия, Катар, Швеция сыяктуу алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн келген 250ге жакын журналисттер чагылдырган. Алардын айрымдарын айтсак, Wall Street Journal, Corriere della Sera, Al Jazeera, Washington Post сыяктуу кадыр барктуу медиа агенттиктер. Андыктан демөөрчүлүк көрсөткөн ишкерлерди иш-чаранын милдеттүү түрдө демөөрчүлүк кылууга түртүп жатат деген ушак сөздөр таң калтырат. Для меня непонятно. Кесиптештериңиздер айтып аткандай демөөрчүлөрдү эч ким милдеттендирген жок. Менин КМШ өлкөлөрүндөгү ишмердүүлүк тажрыйбамдан айтып койсом, Кыргызстандын ишкерлери толук колдошот. Росинбанк жана Мегакомдон сырткары иш-чарага демөөрчүлүк кылууну каалагандар пайда болду. Алар KICB, ЗАО Coca-Cola, Демирбанк, ал эми Газпром көчмөндөр оюну өтүүчү аренанын аймагына 700 орунду ден соолукту чыңдоо комплексин куруп берүүнү чечти. Мындан улам өлкөнүн бизнес чөйрөсүндөгү löктөр башка ишканаларга үлгү боло алды. Мы хотим поднять игры кочевников как таковых. Биринчиден биз бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын деңгээлин көтөрөлү деп турабыз. Андан сырткары Кыргызстандын имиджин көтөрөбүз. Андыктан биз башка элдерге гана даңазалабастан, жалпы жумурай журтка биз намыстуу көчмөн эл экендигибизди билдиргибиз келет. Что у нас есть что показать миру. Бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү башка жеке тараптарды да колдоп берүүлөрүн суранышат. Анткени бул иш-чара жалпы элдин кызыкчылыгы, өлкөнүн биримдигин, ынтымагын чыңдоого түрткү боло алат.